Кудайдын чакырыгы 19 январь. Теңир биз эмнеге муктаж болуп жатканыбызды толук билет. Матайдын жакшы кабарында мындай сөздөрдү окуйбуз. Эмнеге муктаж экениңерди атаңар сурай элеңерде билет. Бул аят бизге Кудайдын жүрөгүн көрсөтөт. Те алыста тактыда отурган соттун эмес, сүйүүгө толгон атанын жүрөгүн. Ал биздин муктаждыктарды биз аябай жакшы сыйынганды билгенибиз үчүн эмес, бизди сүйгөндүктөн билет. Аны менен бирге ал биздин бардык кайгыларыбызды, шектенүүлөрүбүздү, ар бир көз жашыбызды билет. Аларды сөзгө айландырып, Кудайдын алдына алып келе элегибиз деле ал баарын билет. Кимдир бирөө сурашы мүмкүн. Кудай баарын билсе, анда сыйынуунун эмне кереги бар? Сыйынуу бул Кудайга маалымат берүү эмес. Сыйынуу бул сүйлөшүү. Ал сүйлөшүү эң биринчиден бизге керек. Сыйынуу аркылуу биз ишенип тапшырганды, моюн сунганды, Кудайга жүрөгүбүздү ачып бергенди үйрөнөбүз. Сыйынууда биз Кудайды бир нерсеге ынандырып, көндүрүп жаткан жокпуз. Тескерисинче, өзүбүз анын эркине ылайыкташып өзгөрүп жатабыз. Элестетсеңиз, Кудай бизди биз билгенден да терең билет. Ал билгендей бизди биз өзүбүз да билбейбиз. Ошондой Кудайга ишениш чоң бакыт эмеспи? Бардык муктаждыктарыбызды, материалдык дагы, руханий дагы муктаждыктарыбызды билген, бизге жакын болгон Кудайга даңк.